Урматтуу замандаштар, Жапаровго эмне эле жабышып алдыңыз, ал сизди жалпайган деген үчүн сотко берет деген замандаштардын каты аябай көп топтолуп кетти. Ошондуктан өзүм жүзүм менен чыгарып коеюн дедим. Акылбек Жапаровго эмнеге жармашып алдым? Жапаров менен мен эч кандай алыш бериш маселем жок. Ал киши мени тааныбайт, мен ал кишини таптакыр тааныбайм. Ал киши мага карыз эмес, мен ага карыз эмесмин. Бирок маселе өтө терең. Өзүңүздөр билгендей, Акылбек Жапаров ошо 5 президент менен иштешти. 5 президенттин баарын азыр кайда экенин билесиздер. Ваше превосходительство деп коет деле, анан ушул киши калып кетет. Бул биринчиден. Экинчиден, өзүңүздөр билгендей, Кум-4 чатагында бул киши өзүнүн жоопкерчилиги канчалык экенин абдан жакшы билет. Саясатчылар да билет, алар да көбүрөөк маймыл болбой ачыгын айтыш керек да. Үчүнчүдөн, жанагы 400 миллиардка жеткирип салам деп баарыбыздын оозубузду ачырып атат да. Мен азыр бир саясатчы менен, саясатчы дебедим, бир экономист менен отуруп, чоо жайын жакшылап түшүрүп келдим. Мунун видео сүрөт түрүндө түшүндүрүп берди. Тактап айтканда, бул жөө жомокту айтып, баягы жол оюнан кетип баратат да. Жапаров мени сотко бермек. Бергиси деле келип тургандыр, бирок бере албайт. Мен аны ушинтип эле айтам. Берсе дагы коркпойм. Аны жалпайган Жапаров деген үчүн албетте мыйзамдык жактан каралат, аны башкалар деле билет. Бирок ал сотко бере албайт. Эгер берсе, соройгон саясатчыларды сотко бергенде менин кесиптештерим 1 сомдон жыйнайт. Мен Акылбек Жапаров үчүн 50 тыйындан эле чогултуп коем. Коркпойм, жана маселеси да жок мунун. Анан эң акыркысы, мен кайсы бир саясатчынын аркасынан кууп түшүп алсам, мен эрмектеп гана кууп түшүп албайм. Негиз бар үчүн аркасынан түшүп алам. Ошондуктан ал киши сотко береби, отко береби, жалпайган Жапаров деп таарынабы, мунун баарына мен башым деле оорубайт. Себеби акыры алып караганда Садыр Жапаров киши жакшыбы жаманбы экөөбүз жердешпиз, көлдө аба деп коет. Ошондуктан мен аба деп кишиге сый урмат менен кайрылып коюп атам. Эгерде ошол абам кызматтан кандайдыр бир себептен улам чукулунан кетип кала турган болсо, мына ошонун эң эле биринчи түрткүнчүгү ушул Акылбек Жапаров болот. Муну саясатчылар жакшы билет. Анан муну ак бактыкты көктөп эле коюш керек. Мен коркпойм Жапаровуңардан. Бере берсин сотко.